Кыргызстандын өзүнүн жанагы солдаттары эми келип алды да турбайбы турабы? Мына Кыргызстандын солдаттары жок, куралы жок элдер турат мына. Ошонун айынан Өзбекстан солдаттары вооруженный базып калды мына машинага тиги жакта. Бу жакта мына биздин бийликтегилер эл жөнүндө, жер жөнүндө ойлонгону барбы? Куралы жок элдер. Серьезный эле бул азыр кокус бир конфликт башталып кетиши да мүмкүн. Тугандар, мындагыларга жакшыларга видео башыдагыларга. Садыр Жапаров балбайлык окуучу Бекболотду кабыл алабы? Расмий жооп. Президент Садыр Жапаровдун жакын арадагы иш пландарында мектептин көгөрүп кеткенин айтып, кайрылган окуучу Бекболот Турдушевди кабыл алуу маселеси каралган эмес. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Эске салсак, Түп районунун Балбай айылында жашаган 8 жашар окуучу Бекболот Турдушев социалдык тармактар аркылуу мамлекет башчыга кайрылган. Ал мектептин дубалдары көгөрүп кеткенине байланыштуу аралыктан окуп жатышканын белгилеп, 2 кабаттуу жаңы мектеп куруп берүүнү өтүнгөн. Көп өтпөй айрым жергиликтүү ЖМКлар баланын Instagram баракчасына шилтеме берип, ал президенттен чакыруу алганын жазышкан. Садыр Жапаровдун жакынкы күндөрдөгү иш планында окуучуну кабыл алуу маселеси каралган жок. Жолугушуу пландалган эмес деп айтылат өлкө башчынын маалымат кызматынын билдирүүсүндө. Эске салсак, окуучунун кайрылуусу социалдык тармактарда бир топ талкуу жараткан. Булак Спутник кеч. Ал арада бүгүн 2 саат мурда Азирет Осмоновдун Instagram баракчасында Бекболот Турдушевди даярдап алып, Бишкек шаарынын көздөй келатышкан видеосун көрүүгө болот. Кошумча маалымат берилет. Булак Спутник кеч. Кайда ортобуз экөөбүз? Магазинден чыгып кайда барабыз? Бишкекке Садыр Жапаров. Фантомаско? Урматтуу менин подписчиктерим, кандайсыңар? Мен бүгүн Азирет Осмонов жана Кубаныч Баркалбасов жакта талант экөөбүз төртөөбүз Бишкекке бардыбыз. Садыр Жапаров рейтинг болобуз. Бекболотту дагы магазинге алып барып кийинтип, кыскасы эртеңки жолугушууга даярдайбыз достор. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанга кайтып келди. Маалыматты экс-президенттин тегерегиндеги жакын адамдары тастыктады. Алардын айтымында Жээнбеков дем алыш күндөрү Бишкекке учуп келген. Белгилей кетсек, экс-президент 2 февраль күнү жубайы менен Сауд Аравияга кечээ ажылыкка зыярат кылганы кеткен болчу. Маалыматка караганда Жээнбеков ал жакка Сауд Аравия тараптын макулдугу менен барган. Булак Спутник кеч. Талас облусунун Арал айылында сууга чөгүп бараткан 3 жашар баласын куткарам деп апасы дагы көз жумду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Анда айтылгандай, каргаша кечээ 14 февраль күнү болгон. Каза болгон келин 25 жашта экени айтылды. Окуя болгон жерге куткаруучулар барып, келиндин сөөгүн суудан чыгарып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп берген. Ал эми баланын сөөгүн атасы алып чыккан. Булак Спутник кеч. Таласта жаш балдар топтошуп мушташа кетишти. Талас шаарында массалык мушташ чыкканын милициянын маалымат катчысы Динара Сарногоева билдирди. Анын айтымында окуя жекшембиге караган түнү Нуржанов менен Огонбаев көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Мушташты уралуу үйүнүн терезеси талкаланган жергиликтүү тургун арыз менен кайрылгандан кийин белгилүү болгон. Ал жаш балдар бири-бирин ташка алганын, мындан улам айнеги талкаланганын айтып даттанган. Аталган факт каттоого алынып, окуя болгон жерге милициянын ыкчам тобу барган. Азырынча мушташка эмне себеп болгону белгисиз. Жырдашкандардын эч кимиси арыз менен кайрылган жок, деди Сарногоева. Алдын ала маалымат боюнча, окуучулардын мушташканы божомолдонуп жатат. Тергөө иштери уланууда. Булак Спутник кеч.
Жалал Абад облусунун Сузак районунда 2 унаа сүзүшүп, 2 адам каза болду. Дагы 1 адам ооруканада. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык 14 февраль күнү Сузак районунун Көгарт айыл аймагында Деуматис үлгүсүндөгү унаа карама-каршы багытка чыгып, Honda Fit унаасы менен сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен Honda Fit унаасынын айдоочусу окуя болгон жерде каза болгон. Ал эми ичинде жүргүнчү катары келе жаткан 1947-жылы туулган жаран ооруканага жетпей көз жумган. Ал эми Деуматис унаасынын айдоочусу да жаракат алып, Жалал Абад облустук ооруканага жеткирилген. Учурда жол кырсыгынын келип чыгуу себептери такталууда. Бишкек шаардык соту мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевди үй камагына чыгаруудан баш тартты. Бул тууралуу жактоочу Данияр Эркинбаев 24 KG агенттигине билдирген. Маалыматка ылайык чечим бүгүн шаардык сот тарабынан кабыл алынган. Эске салсак, Абылгазиев мыйзамсыз байуу беренеси менен УКМК тарабынан кармалган. 1-май райондук соту аны УКМКнын СИЗОсунда 2 ай отурууга чечим чыгарган. Булак Медиа Центр Кейч. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчиси Канат Жумагазиев кызматынан бошотулду. Бул тууралуу АК-пресс агенттиги жазды. Маалыматка ылайык, Канат Жумагазиев Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгына жетекчи болуп кеткен. Ал эми Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилигине Бакыт Матмусаев дайындалган. Мындай чечим 12 февралда кабыл алынганы белгилүү болду. Булак Медиа Центр Кейч. Кардарын 6 сутка ташыган кыргызстандык таксист Россияда популярдуу болуп жатат. Россиялык маалымат каражаттарында Москвадан Хабаровскке чейин 250 000 рубль төлөп, такси менен барган жарандын аракети популярдуу болуп жатканын Спутник агенттиги жазып чыкты. Андагы маалымат боюнча, учакта жүрүүдөн корккон россиялык жаран Москвадан Хабаровскке чейин такси жалдаган. Такси айдаган адам Бишкектин тургуну болуп чыкты. Такси үчүн 250 000 рубль төлөп берген. Алар унаа менен 8390 чакырымды 6 күндө басып өткөн. Бул дээрлик 141 саатка барабар. Бишкектик таксист Хабаровскийде бир нече күн эл ташып, кайра кайтканга кардар издептир. Кардар тапкан таппаганы белгисиз деп айтылат аталган маалыматта. Булак Медиа Центр Кейч. Президент Садыр Жапаров советтик аскерлердин Афганистандан чыгарылган күнүнө байланыштуу кайрылуу жолдоп, ардагерлердин бүгүн да мекенге кызмат кылып жатканын белгиледи. Жапаров кайрылуусунда жоокерлер согушуп эле тим болбостон Афганистанды азык-түлүк, медициналык каражаттар менен камсыздашып, социалдык объектилерди курганына да токтолгон. Афганча жоокерлер бүгүн дагы өзүнүн жарандык милдеттерин ар-намыстуулук менен аткарып, өлкөбүздүн ардагерлик кыймылынын өнүгүшүнө салымдарын кошуп келишет. Алар өздөрүнүн куралдаш жолдошторуна жардам көрсөтүү боюнча алгылыктуу иштерди аткарып, патриоттук иштерди алып барышып, мекенди коргоочулардын жаш муун даярдап жатышат деп айтылган мамлекет башчынын кайрылуусунда. Өлкө башчы эрдиги жана каармандыгы үчүн Советтер Союзунун баатыры наамына татыктуу болгон 66 жоокердин катарында кыргызстандык Сергей Гущин менен Юрий Исламов да бар экенин белгилеп кеткен. Президент бардык Афган согушунун ардагерлерине ден соолук, бакубат турмуш жана ийгиликтерди каалады. Эске салсак, бүгүн Совет аскерлери Афганистандан чыгарылып, өз мекенине кайтканына 32 жыл толду. Афган согушуна 7000ден ашык кыргызстандык жоокер катышкан. Алардын ичинен 233 адам курман болуп, 1500 киши ар кандай жаракат алышкан. Булак Спутник Кейч. Бүгүн 15 февралга карата өлкөдө коронавирус жана пневмония илдетинин жаңы 41 учуру аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб билдирди. Жаңы учурлар Бишкек шаарынан 15, Ош шаары 3, Чүй облусунан 18, Нарын облусунан 5 катталды. Ошентип өлкөдө жалпысынан 85 516 адам ооруга чалдыккан. Өткөн сутка ичинде 53 адам оорудан айыгып ооруканадан чыгарылган. Алардын жалпы саны 82 306-га жетти. Оорудан айыккандар Бишкек шаарынан 23, Ош шаары 2, Чүй облусу 16, Ош облусунан 5, Нарын облусунан 8, Ысык Көл облусунан 5, Жалал Абад облусунан 2. Акыркы бир сутка ичинде коронавирустан Чүй облусунан бир бейтап каза болду. Илдеттен каза болгондордун жалпы саны 1442-ге жетти. Москванын чок ортосуна жайгашкан 2 кабаттуу имарат өрттөнүп, тилсиз жөө 500 шарчы метр аянтты жай алмаган. Бул тууралуу Россия Федерациясынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине таянуу менен РИА Новости жазды.
Кырсык Мясницкая көчөсүндөгү имараттан чыкканы маалым болду. Өрт чектөөгө алынып, 40 киши эвакуацияланган. Өзгө Чакырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча жабыркагандар катталган эмес. Министрликтин тараткан билдирүүсүндө имараттын эски экени айтылат. Булак Спутник H.